Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын канчалык кайталап окуган сайын уламдан улам жаңы ойлордун өңүтүнө жетелейт. Жазуучунун бүтүндөй адамзатты арбап алган тереңдигинин күчү ушунда. Биринчи радио Чыңгыз Айтматовдун китеп текчесинде чакырат. Бул башаттын аты эмне экен деп сурады. Өзүм ылайлаган сууну тиктеп ойлонуп калдым. Раста, жалгыз булактын бир аты болуш керек го. Антип турганымча суунун ылайы тунуп, бетим өлтүрүп, түбү булаңгырланды. Ботөгөз дедим кызга бурулуп. Ботөгөз булак дейби? Кыз көкүлүн серпип таштап жылмайып койду. Сонун аты экен. Муңайын тартып чын эле ботонун көзүндөй экен. Экөөбүз сүйлөшүп кеттик. Кыз менин жердешим болуп чыкты. Атүгүл мугалимим Алдаяровду да билет экен. Мындай ээн талаада жүрүп, сүйүктүү мугалимиңдин ысымын эшитүү канчалык канимет. Кыздын өзү да ошо Алдаяровдун таасири менен келгенби деп ойлоп кеттим. Мектепти былтыр бүтүрүптүр. Азыр берде сакманчы болуп жүрүптүр. Биздин Кашардагы кудуктун суусу тузу деп кыз ушул жакта булак бар деп уктум эле. Өзүм да көргүм келди. Ширин суудан козулар да ичсин деп издеп келгем. Козуларын өстүрүп, күзүндө оторго кошом да өзүм университетке кирем. Кийинчерээк мен да окууга кирсем дейм. Механизация жагына. Мени буяка тракторчулукка жиберишкен. Азырынча анчейин убактылуу деп бочкени көрсөттүм. Башка бир суу ташыгыч келмек. Оозуман кандай чачыгып кеткенин билбей калдым. Ушунум ыксыз болуп калды. Уялганыма бетим чыңырап, ысып да чыкты. Бат эле кайра муздады. Академик, тумшуңду канчалатам? Абакирдин ырайымсыз үнү мени муздатты. Ой, мен сүйлөшүп туруп калган турбаймынбы? Ким ал, деди кыз түшүнбөй. Жайынча эле, дедим кайра кызарып. Суу жеткириш керек экен. Кыз коюн жайып жөнөдү. Абакир болсо трактордун кабинасына чыгып алып, аба муштап айкырып турат. Ой, баратам, жаңы басчай. Бөтөн бирөөнүн көзүнчө айкырбасаң кантет деп тиштене күбүрөп атты кубаладым. Бочкедеги суу чайпалып башыман аягыма чейин чачылып келет. Мейли төгүлсө. Бир тамчысы калбай төгүлсө да мейли. Мындай кордукка эми чыдай албаймын. Абакир кабинасынан секирип түшүп, баягы үңкүсүндөй опурулду. Мен аттын башын тарттым. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата